Расмий түрдө алынган документтер боюнча тергөө судьясы тарабынан берилген токтомдордун негизинде Азаттык медиа мекемесинде алуу жүргүзүлүп, бирок документтер толук көлөмдө берилген эмес. Ошондой эле тергөөчүнүн алуу протоколуна ылайык бир да оригинал документтер берилген эмес. Алуу протоколу Азаттык медиа мекемесинин башчысы Айзада Касымалиеванын катышуусунда протокол толтуруу жолу менен алынган. Ошондой эле тергөө органдарынын маалыматына ылайык Исмаил Матраимов атындагы коомдук фондунун эсебине Туркиядан Эркин Саймати тарабынан 3 миллиондон ашуун доллар которулган тууралуу журналисттик маалымат боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы боюнча Эркин Саймати өзүнүн аялы Бумаран Вуфулинин банктык эсебинен 2016 жылдын 25 августунда 100 000 АКШ долларын жана 2016 жылдын 20 сентябрында дагы 99.958 доллар жалпысынан 199.958 доллар которгондугу аныкталган. Ошого байланыштуу 2020 жылдын 10 февралында Азаттык медиа мекемесине кат жөнөтүлүп, журналист Айыл Токтокунов белгилеп кеткен маалыматтарды тастыктаган документтер суралган. Бирок азыркы убакытка чейин эч кандай жооп келген эместигин тергөө органдары маалымдаган. Эркин Сайматиге Кыргыз Республикасынын паспорту мыйзамсыз берилгендиги боюнча 2014 жылдын 22